Теңиртоонун борборун Нарын шаары тоо арасында жайгашып, чакан, андагы жашоочуларга ыңгайлуу шаар деп айтылып келген менен, калаада коомдук транспорттордун тартыштыгы чоң көйгөй жаратып келет. Коомдук транспорттордун тартыштыгы өзгөчө шаардын чет жака белинде жашагандар үчүн чоң көйгөй. Ал жактарда борбордогудай кыймыл болбогондуктан 30 минутада бир жүргөн кичи автобустарды күткөнгө туура келет. Айрым учурларда алардын кечүүгүсүнөн таксиге түшкөнгө аргасыз болушат. Мындалам кала тургундары капчыкка туура келген транспорттордун санын көбөйтүүнү өтүнүшөдө. Таксилер 20 сом болуп атат. Окуучулар ага түшө албайт экен. Мына биз деле ошол арзанына карап түшсөк десек, көпкө күтүп калабыз. Ушу немелер, маршруткалар жок экен башта. Кеч келет дегендей. РТС тиги интернаттан келгендерге кыйын эле. Келип иштегендер бар. Троллейбус дагы аз. Мына ушул көйгөйдү жөнгө салуу үчүн кала бийлиги өткөн 2023-жылы Нарын шаарына 5 электробус 3 кубаттагыч менен алып келүү максатын көздөп 76 миллион сомго тендер жарыялаган. Анын жыйынтыгы менен жеңүүчү аныкталып, ал 66 миллион сомго көрсөтүлгөн транспорт каражаттарын жылдын 16 октябрында алып келүү берүүнү убадалаган. Бирок андан бери жарым жылга чукул убакыт өтсө да, али күнгө чейин электробустардын караны дагы деле көрүнбөйт. Бул иштин шыр бүтпөй токтоп тургандыгын билүү үчүн Нарын шаардык мэриясына кайрылып көрдүк. Андагы адистердин айтымында калаага келүүчү унаалар эбага эле алынып, Кытай-Казак чек арасында өтпөй турган маалы экен. Бүгүн 60 күнү бүттү. Анан бирок электробустар келди. Анан каттарды жасап атабыз. Алар азыр учурда кепилдик катын берди. Март айында алып келип беребиз деп. Бул жерде эме жок. Биз ошо күтүп атабыз. Келет, мына Харкоста турат деп өзүнүн кепилдик каттары бар. Каттарын көрсөтүп берели. Эки тараптуу түзүлгөн келишимге ылайык транспорт каражаттарын алып келүүчү тарап мөөнөтүнүн кечиктирген маалда ар бир күн үчүн уткан суммасынын 0,1% туум катары төлөп берүүсү көрсөтүлүптүр. Ошондой эле узак мөөнөткө кечиктирген маалда кайра артка кайтарып алуу да белгиленген. Бул жагынан кала бийлиги кандай чечим чыгарат болду экен. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдуллаев, жаңылыктар, Нарын шаары.